Эфиристі ұлантауыз, қонуғыз мен таныштырғанға даярбыз. Бізде студияда Қанен Жерғалбеков, журналист ағалыз келі олтырат. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз, маңайыңыз жақшы. Саламатсыздар, Құтман таңармен. Жоқ рахмат, бізде дағы бардығы сонун. Біз білейіз, сіздер Кежи Груп құрылыш компаниясы менен дайыма қызматташып жүрөсүздөр. Жана акыркы кайсы долбоорлорду иш жүзүнө ашырып атасыздар? Кежи Груп құрылыш компаниясы менен иштешип жүргөнүбүзгө дээрлик 2 жылдай болуп калды. Башында негизи бул компания менен иштешип калуу жеңилге турган жок. Сүйлөшүү иштери жүрдү, тааныштык. Андан кийин ал кишилер биздин кылган иштерди карап көрүштү. Андан кийин гана ошо эл ырчысы деген проект баштаганбыз. Проекттин жеңүүчүлөрү да сиздердин эфирге келип кеткен буга чейин. Анан ошол жеңүүчүлөрүбүзгө ошол стимул болсун, ушул эл арасындагы ырчылар чыксын деген максатта ушул Porsche Cayenne үлгүсүндөгү автоунаа коюп беришкен. Анан буюрса ушул ноябрь айынын аягында ушул автоунааны ойноткону турабыз. Учурда 11 финалист бар. Ошону Кежи Груп курулуш компаниясы жана ошонун жетекчиси Имамидин Ташев. Негизи муну мамлекет деле көтөрсө болмок. Биз Маданият министрлигине кайрылганбыз, кат менен. Бир эмес 2 жолу кайрылганбыз, бирок жооп болгон эмес. Анан бир нече ушундай жерлерге кайрылып көрдүк. Ошо арасынан Кежи Груп курулуш компаниясы көтөрүп, азыркы учурда ушул машинасын коюп берип, андан тышкары ошол финалга өткөн ар бир катышуучуга 50 000 сомдон берген байгеси бар. Эң сонун экен. Демек финал жакында орун алат. Финал жакында, Кудай буйрса, азыр кече күнү мына сүйлөшүү иштери жүрдү, ошол финалисттер менен чогулдук. Кудай буйрса, азыркы учурда даярдык күч, катуу, эми бирөөсү утат, калганы утулат. Бул жерде бизде буга чейин таанышчылык, досчулук деген нерсеге өзүбүз каршыбыз. Ошол нерсе болуп кетпесин деп азыркы учурда ар тараптан колдон келишинче аракет кылып даярданып атабыз. Калыс тартуун ким түзүп атат? Ошо калыс тартуун биз өзүбүз түзөбүз. Анан кеңешчи адамдарыбыз бар. Кежи Груп курулуш компаниясы менен да кеңешебиз чогуу. Имамидин Ташев өзүңүздөр билгендей баягы чынчыл мындай адилеттүүлүк жака ошол көбүрөөк басым жасайт. Ал киши менен да кеңешебиз. Себеп дегенде азыркы учурда тууганын тууганына баягы нан сунбай турган заман. Ошол себептен ушул автоунаа коюп берип аткандан кийин чоң жоопкерчилик бар бизде. Ошон үчүн калыс тартуу түзүлөт. Калыс тартуу айтылбайт катышуучуларга кимдер экени. Калыс тартуунун ошол күнү телефондору алынып салынат. Себеп дегенде ошол жерден бирөө WhatsApp'тан жазышы мүмкүн, SMS жазышы мүмкүн, мен кудам болот, тууганым болот, кошунам болот, колдоп кой деген. Колдоп салышы мүмкүн. Ошол себептен бүт жагынан карайбыз. Негизи бул долбоордон тышкары дагы сиздин эң жакын досуңуз Раматылык Улан Эгизбаевка дагы Батир Белекелерди да биз социалдык тармактардан окудук жана ушул тууралуу кененирээк айтып бербейсизби? Сунуш ким жактан чыкты? Сиз жактанбы же Кежи Груп өзү сунуштадыбы? Улан экөөбүз дос болуп жүргөн кезде Имамидин Ташев менен Улан экөөнү тааныштыргам. Экөөнү тааныштырып, анан экөөнүн келечекке болгон көз караштары окшош болчу да. Экөө тил табышып кеткен. Аябай көпкө сүйлөшүп отурушкан. Биринчи жолу сүйлөшкөндө ошо Имамидин Ташевдин офисинде сүйлөшкөн. Анан ошол күнү Улан такыр унчуккан эмес. Негизи Улан ошол жерде сүйлөшүп отуруш керек эле, бирок унчуккан эмес. Себеп дегенде Имамидин Ташев чыгып кеткенден кийин дагы баягы башкача көз карашты алган болчу, бул бой көтөргөн бала турбайбы деген сыяктуучу. Бирок Улан көрөгөч бала болгон үчүн Имамидин Ташевди сынаган экен да ал күнүчү. Такыр сүйлөбөй отурган. Анан кийинки жолугушуда экөө ошо Борбордо бир кафелердин биринде үчөөбүз жолугуп сүйлөшүп отурдук. Дээрлик 6-7 саатка чейин сүйлөшүп отурдук. Ошол жерде келечекке план, ушул келаткан шайлоого жаңы таза адамдарды бириктирем деп Улан план айтты да. План айтып, Имамидин Ташевка сунуштады. Ушу таза адамдардын катарына сиз кошулушуңуз керек экен. Анан Имамидин мырза айтты ошол жерде, мен азыркы учурда андай деле планым жок деди. Болгону сен азыр коопсуздугуң өтө караш керек.
Мен сага телохранитель коюп берейин, мен сага автоунааны коюп берейин. Ушул сен только иштешиң керек деди да. Дегенде улан баягы өтө тамашакөй боло эле күлүп койду да. Жок байке, андай кыла албайм, мен маршрутка менен эле жүрөм мен. Мен ар бир маршруткада менин шайлоочуларым бар керек болсо деп ушинтип айтып койгон. Ошентип эки эле жолу жолукту. Анан Имамидин Ташев ушул инибизге бир колдоо көрсөтүп коелу деп ушул жаңы жылдын алдында бир квартира берип коеюн деген планы бар болчу. Негизи эле. Уланга айтылган эмес ал. Анан ошондой планы бар эле да, бирок канча комнат берери белгисиз болчу. Анан ортодо күтүлбөгөн нерселер болуп кетти. Ошол улан өтүп кеткенден кийин мен ооруканага жатып калдым. Ооруканага жатсам Имамидин Ташев келип, KG групптун башчысы келип, ошол анын өзү сунуштады. Квартира берип коелу. Ушундай мен кичине сыркоолоп атам, чет жака чыгып кетип атам. Мен четтен келгенден кийин барып ачкычын тапшырабыз деди. Анан ошол чет жака чыгып кетти. Имамидин Ташев чыгып кетти. Ал келгенче биякта ар ким ар кандай сөз жазып баштады. Ал бербейт, анан бербеген квартира тиңи жок, эч кандай андай болгон жок. Ашып кетсе бир 2 жумада келди, дарыланып. Келгенден кийин барып ата-энесине бүткөн үйдөн 2 бөлмөлүү квартиранын ачкычын тапшырып, сертификатын тапшырып келди. Ошол берилди, квартира бүткөн үйдөн, Көкжар конуштан берилди. Чынында окуяга кирип кеттик аябаганда. Бүгүн Канет мырза мугалимдер күнү, сизди сөз түрдө куттуктасак болот бул майрам менен дагы. Мугалимдик кесип канчалык коопсуздуу жана жоопкерчиликтүү сиздин оюңузда? Мен негизи мугалимдик кесип, чынын айтсам, мен мугалим боло албайт болчумун, нервим чыдабайт болуш керек. Себеп дегенде мен мугалимдердин кесибин өтө баалайм. Бизди адам кылган ошол кишилер, ата-энебиз, ата-энебизден кийин ошо мугалимдер. Мугалимдер күнү болсо мен 3 мугалимдин колунан өттүм десем болот. Биринчи мугалим Кочкор районунун Кара Суу айылынан Разия деген эже, 1-2 класста окуткан. Анан Гүлжан Турзубекова деген эже. Ал эжеге терең ыраазычылык жана ошондой Света Казакиевна деген эже. Ушул эжекелериме учурдан пайдаланып ыраазычылык айтам. Бул жумуш өтө оор жумуш мен үчүн. Бул жумушта иштегендердин негизи мамлекет колдоо кылыш керек, колдон келишинче. Себеп дегенде азыр мугалим болом деп баягы стимул болгон жаштар жок. Көп эле бизнесмен болом дейт, же болбосо бир нерсе болуп барып эле министр болгусу келет, же болбосо сиздерге окшоп экранга чыккылар келет. Мындай ушул нерсе кызыгат да, бирок мугалимдик кесипке көбү кызыга бербейт. Ошондуктан мен мугалимдик кесипти өтө баалайм, барктайм, сыйлайм. Туура айтасыз, биз да кошулабыз. Ал эми өзүңүздө кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне менен кондурасыз бизди? Өзүмдө жаңылыгым күнүмдүк турмуш. Көптөн бери телевиденияга чыкпай калдым. Анын себептери жогоруда айтып өттүм. Себеп дегенде баягы эл бар экен, баягы досуң ушундай болуп кеткенден кийин экранга жаркылдап чыга албайт экенсиң, баягы ичиңдеги нерсе. Анан азыр убакыт баарын дарылайт экен. Ушул убакыттын жүрүшү менен ушу жакын аралыктарда ушу сиздерге окшоп бир экранга чыгып алдында турам. Жана ошондой эле бир эмес, бир 2 телеканал менен азыркы убакта сүйлөшүп жүрүп атат. 2 телеканалда 2 башка программа чыгат. Ошо иштер менен анан тышкары эл ырчысы проектиси ушу KG групп менен азыркы учурда катуу сүйлөшүү болуп атат. Ушул автоунааны ушул татыктуу адамга берели деп атабыз. Андан тышкары өзүбүздүн майда чүйдө иштер. Эл ырчысы долбоору бул канчанчы сезон? 2-чи сезон болуш керек билишибизче. Жок, эл ырчысы сезон 9 сезон болуп бүттү. Бүттү. 9 сезон болуп бүттү. 11 катышуучу бар. 2 сезондо биринчи орунга балдары тең болуп калды, 2 бала болуп калган. Ошондо кошкондо 11 катышуучу бар. Ушурда 11 катышуучу 9 сезон тандалып отурду. Ошол ар бири 50 миңден алып отуруп, ошол тандалган азыр 11өөнүн арасынан бирөөсү гана утат. Бирөөсү гана автоунааны алат. Ал эми калгандары болсо таарынбайт. Демек 2-чи, 3-чү деген орун жок, бир гана орун болот. Бир гана орун, анан 1-чи, 2-чи, 3-чү орун азыр сүйлөшүү жүргүзүп атат, эми кургоого калтырбайбыз. Тандоо кандай өтөт? Кандай система менен өтөт? Бул жерде кыргыз тилинде алат, жана башка тилдерде алат, каалаган тилинде. Эң биринчи турда кыргыз тилинде болот. Калыстар тобу 10го жакын адам курамын түзөт. Анан балдарын көтөрүп турушат. Биринчи бөлүктө
бардыгы 11 ырдайт кыргыз тилинде, бал көтөрүлөт. Экинчи бөлүктө башка улуттун тилинде ырдайт. Ага бал көтөрүлөт, эки кошулуп туруп, анан ошол жерден жыйынтык чыгып, жеңүүчү ошондо аныкталат. Бул эл ырчысы долбоору жыйынтыкталгандан кийин андан ары дагы улана береби? Эл ырчысы балким бир канча бир жылдан кийин болот чыгар. Бирок алдыда ушул элет жеринде эл арасында чыкпай жүргөн комузчулар бар. Комузчулардын арасында кылалы деп атабыз. Бул стимул боло турганда ошо комузчулардын арасынан комуз мыкты черткендердин арасында, кийин аккордеончулардын арасында кылалы деген ойлор бар. Айыл жеринде өзүңөр интернеттен эле көрүп атасыңар, куудул балдар бар. Ошо куудул балдардын арасында жарыштарды кылгыбыз келет. Эми бул акырындап менен буюрса планда бар. Эң сонунда сизден дагы жаңылыктарды күтөбүз. Чоң рахмат, таңыртең келип. Чоң рахмат сиздерге. Маек куруп бердиңиз. Иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат. Баягы татыктуу катышуучу жеңет деген үмүттөбүз. Кудай буйрса. Эфирибизди алдай карай уланта беребиз анда. Биз менен чогуу болуңуздар.